Айбанаттардын узун кулак падышасы. Чех жомоку. Айбанаттар бир күнү өздөрүнө падыша шайлап алгылары келет. Арстан олжосуна кетсе, аю бал издеп, карышкыр кой аңдып, кантип олжого туйтунсам деп убара тартып жүрүшкөн. Ал эми түлкү болсо тооканадан тешик издеп кыйналып аткан. Натыйжада жырткычтардын эч кимиси шайлоого катышпай калат. Эшектер болсо тартипти сактап, бардыгы шайлоого катышышат. Ошентип, эшектердин күнү тууп, алардын ичинен падыша шайланат. Шайланган эшек шашылыш түрдө башына таажыны кийет. Мыкты тикмечке кийим тиктирип кийет. Эшектер менен сүйлөшпөй, качырларды тоготпой жалаң аттар менен жүрүп калат. Карышкырлардан жан сакчыларды, түлкүлөрдөн кароолчуларды кызматка алат. Эшектер болсо абдан ачууланат. Эртеби кечпи бизди эстейт деп үмүттөнүшөт. Караса, андай болчудай төрү жок. Алар нааразычылык билдире башташат. Биз эшектер узун кулакты падыша кылып шайладык. Эми болсо ал айланасына аттарды топтоп алды. Жырткычтарды сакчылыкка алды. Биз эстен чыгып калдык. Эшек падышага ушул жарашкан ишпи? Дешет алар. Узун кулак падыша муну угуп калат. Укпай калышы да мүмкүн эмес эле. Падыша катары мындай ушак айынга абдан ачуусу келет. Таажысын кийип бардык эшектерди топтойт. Урматтуу эшектер, деп сөзүн баштайт. Бул убакка чейин эшектен падыша шайланчу эмес эле. Бизге чоң оомат келди. Мындай жолдуулукту кандай сезбейсиңер силер? Силердин ичиңерден чыгып, арстанды, жолборсту, карышкырды, түлкүнү башкарып жатканга сүйүнбөйсүңөрбү? Андан көрө мага жардам бербейсиңерби? Баарыңар акмаксыңар. Өзүңөрдү гана ойлойсуңар. Мен болсо силерди да ойлойм. Оюм түз. Эгер макул болбосоңор, таажымды, тонумду берейин. Падышалыгымды таштап, силерге кошулайын. Эшектер таң калып карашат. Айлананы караса, жырткычтардын бардыгы тегерете курчап алышыптыр. Бул жерде сен начар падышасың деген эшек чыгышы мүмкүн эмес эле. Эшектердин баары узун кулак падышаны алкышташат. Жашасын падыша! Жашасын алгачкы эшек падыша! Деп кыйкырышат. Андан кийин сакчылардан эптеп суурулуп чыгышып, жолдоруна түшүшөт.